Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қараңыз, әл муаззину юғфару лаху мадда саутихи. Азан шақырған муаззин деп қояды. Азан шақырған муаззин адам үні қайсыл жерге жетсе, ошончолук аралықта бүт күнөөсү кечирилет дейді. Добушу бийик болуп, коңур үндүү болуп, канчалык узакка жеткире тургандай азан айтса, бардык үнү жеткен жердегидей күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет дейді. Ва юсаддикуху ман самиаху мин ратбин ва ябисин. Кыямат кайында үнү жеткен жандуу, жансыз нерсенин бардыгага күбөлүк өтөт дейді. О Аллах, мисал айталы, баланча деген аксакал, мисал атабыз Таластан келди, баланча мисал айталы, аксакал ушул азан айтты эле деп, түрүү атпайдын бардыгы, кыбыр эткендин бардыгы күбөгө өтөт дейт да. Канчалык ротбин, нымдуу чөптөр, ваябисин, керек болсо кургап калган чөптөрдүн өзү күбөгө өтөт дейт. Бул дүйнөдө кургап калганы менен акыретте бардык нерсе тирилет туугандар. Бардык нерсеге жан бүтүп тирилип, ошолор күбөгө өтөт дейт. Болгону адамзаттан башкасынын бардыгы тирилет. Адамзаттын ушунчалык адилеттүүлүктү көргөзүш үчүн анан алар топуракка айланып кетет. Ушунчалык айтылат, баягы акылы жок жаныбарлар бар го, кочкор. Мүйүздүү кочкор кыяматта. Мүйүзсүз кочкор бардыгы тирилет. Мүйүздүү кочкор мүйүзсүз кочкорду сүзгөн үчүн буга мүйүз бүтөт да кысас деп коет, өч алынат. Бул муну сүзөт, акыртуу топуракка айланат да. Тозокко кире турган адамдар ошондо аттиңдеп бармагын тиштешет экен, эмне деп? Я лайтани кунту тураба. Куранда келет, мен ушу адам болуп, азгырылып, туура эмес жолду тандап, түбөлүк тозокко түшкөндөн көрө ыймансыз жаныбар болуп азыр топуракка айланып кетсем кандай болмок деп, ушунчалык топуракка айланганды, азаптан кутулганды эңсеп калат экен да. Кудайым азап менен эмес, бизге жакшылыкты берген болсун, жакшылыкты дайыма сүйүнчүлөйбүз. Валаху, караңыз, азан айткан адамдын үнү жеткен жерине чейин сооп жазылып күнөөсү кечирилет. Жансыз, жандуу нерселердин бардыгы кыяматта күбөгө өтөт. Акыркысы валаху мислу ажри ман салла мааху. Ошол азан чакырып, азаны себептүү келип, канча адам жамаатта намаз окуса, ошолордун бардык сообу буга жазылат дейт. Ошол азан чакырып, ошол себептен канча адам мечитке келип, жөн эле намаз окуп чектелбейт. Намаз эң биринчи чоң иш. Кийин ошол азанды угуп, намазды окуп, ошонун күч кубат энергиясы менен канча жакшылыкты кылса ошо күнү, ошонун соонун бардык азан чакырган адамга жазылат. Эмнеге? Анткени бул жакшылыкка баштоочу, жакшылыкка чакыруучу адам. Кудайым буйрса азанчы болууга ниет кылалы. Бул азанчы Кудайдын астында чоң иш экен да. Билбейм, балким адамдардын баам парасатында, түшүнүгүндө, кабыл кылуусунда ал чоң адамдай көрүнбөшү мүмкүн. Валакиннаху индаллахи азим. Бирок Аллахтын астында кандай даражасы бар? Айылдарга барып, анан экинчиден, айылдарды аралап, калаларды, шаарларды аралап калсаңыз, Кудай тандаган адамдар азанчы болот экен да. Ал оңой жумуш эмес экен, оңой олтоң. Бактылуу каарлык ошол экен. Болгону азанды туура так айтууна аракет кылыш керек. Бизде шариат китепте келет, Хидая китебинде. Мисалы, Аллаху акбар деп туура айтпай, Аллаху акбар деп созуп ийсе, акбар деген созулуп шайтандын аттарынын бири дейт. Бир эле аракетте, мунун да илимин билиш керек. Карасаңыз, Аллаху акбар деп созбош керек. Шайтанды чакыргандай болуп калат да. Аллаху акбар. Өт эрежелери менен билип, ошонун илимин үйрөнүш керек. Кудайым коозун берсе, ошо менен айтып жеткире турган болсо, бөлөк бир хадисте келет, кыямат күнү жакшылыкка чакырып себепкер болгон азанчылардын моюну узун болот дейт. Моюну узун болот деген сөз, бул жерде өтмө мааниде даражасы бийик болот деген сөз дейт. Кыйынчылыктан кутулат деп атат да, карасаңыз. Анткени эмнеге? Азанчы караңыз. Аллаху акбар, туугандар. Сиз жашооңузда кайсы нерсени улук деп, кайсы нерсени ыйык деп, кайсы нерсени бийик деп санап жүрсөңүз, Алладан бийик эч нерсе жок, улук. Эң кадыр бартуу Алла Таала. Ошо Алла менен эсептеш. Аллах акбар 4 жолу айтты. Ашхадан ла иляха иллаллах. Туугандар, рухтар аламында, ал-мисак, рухтар аламында Кудайга биз, Аллага жаратканга сөз бергенбиз, момун болобуз деп. Ошону эскертип атам. Чыныгы сыйынууга, ибадатка Аллах гана татыктуу. Аллахтан башка эч бир затка сыйынылбайт. Аллахтан бөлөк эч бир нерседен суралбайт. Ашхадан Мухаммад Расулуллах. Карасаңыз, азанга көңүл бурсаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси. Убагында грек философторунан бирөө, өтө күчтүү бир философ чыккан. Анан ошого шакырт айткан экен да, агайым, эгерде сиз пайгамбар деп чыксаңыз, мен сизди ээрчимекмин деген экен. Тиги айткан экен, антип айтпа депчи. Антип айтпа. Ал пайгамбар адам боло албайт деген. Пайгамбар адам өзү тандап боло албайт, ал өзү тандап акылдуулугу менен ой жүгүртүп жете албайт. Аны Алла тандаш керек. Иманы жок болсо да ынсабы бар экен да айтып атат. Кара дейт, мусулмандарды кара, күнүгө 5 маал Аллахтын артынан, жаратуучунун артынан пайгамбардын аты ээрчип жүрүп атат дейт. Жамгырда, кышта, суукта, ысыкта, анан эң кызыгы азанды караңыз. Азанды.
Аллах таалам кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи даражасын көтөргөн, өзүнүн атынан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи аты ээрчип атат. Аллахтан башка ибадатка тактык эч ким жок деп, жана Мухаммад саллаллаху алейхи Алланын элчиси деп көөлүк өтөмүн дейт. Дүйнөдө жер шары тоголок болуп атпайбы? Бир жерде азан бүткөндө экинчи азан улап турат экен да. Аллах акбар деп баштады акын ла иляха иллаллах бүттү, экинчи жерден часовой поястан азан уланып келип атат. Демек токтобой кыяматка чейин азан кайталанып турат. Жер жаңырып турат деген сөз. Ким ошол жакшы чакырыкка ушундай себепкер болуп азанчы болсо, Кудайым берди. Андан аркы азан сөзүн кеттик. Хайя аля сола. Туугандар, намазга келгиле, намазга. Кече сабак кылдык. Өмүрүңөрдүн берекесин, пайызын тилесеңер, жакшылыгын тилесеңер, ошого келгиле. Көп убакыт деле кетпейт. Хайя аля фала. Туугандар, келгиле, ийгиликке, кутулууга, жеңишке келгиле. Кандай жакшы чакырык. Кандай жакшы чакырык. Жаман нерсеге чакырып аткан жок да бул. Бузукучулукка, тетири жолго, адашууга чакырып аткан жок, туугандар, туурабы? Кодко анан азанда айтты, хайял сола, хайял фалах келди. Аллаху акбар, ла иляха иллаллах. Карасаңыз, адамда айтат, мисалы көчө атам айтты, азыркы орто жашты алып караганда 72 жыл, 75 жыл деп айттыңыз ата сиз. Мисалы орто эсепти алганда 75 жыл. 12 жылды алып салабыз балагаттан баштап. Элестетиңиз, бир 50 жыл дейличи, 50 жыл 60 жыл. 50 жыл 60 жыл адамдын өмүрү азан менен кичинекей азан кооматтын ортосунда эле өтөт экен да. Төрөлдүк, жарык дүйнөгө келдик, оң кулакка азан, сол кулакка коомат айтылды, кайтыш болдук, коомат айтылды, азаны жок, кооматы жок, жаназа намазы окулунду кеттик. Ушунчалык өмүр кыска экен да. Азан менен кооматтын ортосунчалык эле жашоо. Анткени адам атабыз рухтар аламындачы, адам атабыздын аркасынан бүт кыяматка чейинчи келчү урпактарын Аллах жараткан да. Анан жанагындай жандарга кайрылып, нерселерин жаратуучуңар эмесмби деген. Анан караса өмүр өтө кыска. Баштапкылар 1000 жыл жашаган, азыркылар 60-70 жыл жашап атат. Бурдагылар карап көрүп айткан экен да, Аллах таала билдиргендейин. Булар эшикти ачып, чыгып эле кайтыш боло берет турбайбы депчи. 1000 жылдын астында 100 жыл эмне болуп калат, элестетсеңиз, 10дон бири, 100дөн бири. Эшикти ачып, анан жапканча эле үзүлүп кете берет турбайбы булар деген экен да. Ошончолук кыска өмүр. Бирок кыска өмүрдө Аллах кимге топук ийгилик берсе, түбөлүк бакытка эргешкендер бар экен да. Үмүт кылабыз, мисалы Чубак устазыбыз, үмүт кылабыз. Так келсе баса эч ким айта албайт, бирок үмүт кылабыз, ыйманы менен кайтыш болду. Аркасында жакшы зикир калды. Кандай бактылуу. Моюндагы жоопкерчилигин өтөп. Бүгүнкү күндө жакшы түш жарымыбыз да Кудай, жакшы түш Алла Тааладан. Канча адамдарды өз кулагым менен уктум. Түшүмдө Чубак устаз келип, эжеке болду эми жоолук салдыңыз. Болбосо чоң мамлекеттик жумуш иштешкен едим дейт. Кой эми, түшүмдө келип Чубак устаз түшүмдө дагы ушинтип жакшы чакырык кылып сабак айтып атат дейт да. Түшүмдө дагы чем Кудай Таалам ошо жакшы элесин калтырган экен да. Намаз салыңыз, канчаларын Кыргызстанда айтты. Куран китеп келип, Куран окуңуз деди, намазга жыгылыңыз деди депчи. Эми жакшы адамдын берекесин Аллахым өзү ошентип улап кое берет экен.